Куту кечиңиз менен ардактуу көрөрман, сиздер сүйгөн музыка телеканалында кайрадан Музлайф программасы эфирде бир сайт бою сиздер менен жанга жагарлык ырлар. Өлө кызыктуу маек. Мунун бардыгы бир саат алкагында сизди күтөт. Кызматта болсо мен Айзада Кубанычбек кызы бул студия азыр өзгөчө коногубузга толукталган. Дароо эле тааныштырсак, таланттуу ырчы ажарлуу айым Гүлмайрам Разыкова түшүнчү жаным чыгармасы менен. Жагымдуу жаздын кечинде өзгөчө мүнөттөр менен толтурган музыка телеканалында Музлайф программасы уланууда. Келген коногубуз менен тааныштыра турган болсок, бүгүн биздин студияда кыргыз элинин сүймөнчүлүгү легендарлуу куудул Рахман Разыковдун кызы, ажарлуу ырчы айым Гүлмайрам Разыкова конокто. Кош келдиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Чоң рахмат. Мен да аябай кубанычтамын. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мына ушундай сонун куттуу жерге сиздер менен жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Анан дароо бүгүнкү эфир жөнүндө музыкалуу дагы юморго да бай болот. Бош керек деп ишенебиз, Буйруса. Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Алгач эле мен сизди жаңы эмгегиңиз менен куттуктагым келип турат. Жаңы клип кут болсун. Жаңы гана баардыгыбыз күбө болдук бул чыгармага. Келиңиз, бир аз ушул чыгарма туурасында, клип туурасында аз маз сөз кылсак. Негизи ыр тандоо боюнча мурда атам менен кеңешсем, азыркы учурда болсо көбүнчө ушул акелерим менен, өзүмдүн бир тууган агам Каник Разыков ушундай көп кеңешем. Бул чыгарманы болсо атамдын баласындай болуп калган Тынар Курбаналиев агабыз өзү тандап берди. Ушул чыгарманы аткарсаң аябай сонун чыгарма кандай болот дегенден ушул ырдап көрдүм, өзүмө да аябай жакты.
Сөзовону Турар Кожомбердиев, Шеркул Дүйшөналиев агаларыбызга таандык. Буюрса ушул чыгарма жазылып бүткөндөн кийин клип тартылды. Сценарийни түзүп, биргеликте ушул клип мейкер менен биргеликте ушул сценарий түзүлүп, бир жуманын ичинде тартылып бүтүп калды. Сценарийге өзүңүз баш көз болдуңузбу? Негизи буга чейинки бир 8 клип болсо, менде бир дагы сценарийге өзүм баш болгон эмесмин. Анткени ушул баарын тапшырып коем. Сценарийни сценарийчи жазыш керек. Ушундай кандай кылса болот, мындай канча кетет, кандай расход, анын баарын өзүм тейлеп. Расход деп калдыңыз, анда келиңиз. Бул клип канча акчаны чапчы дейли? Негизи бул клиптин жарымы эле Майлуу сууда тартылды. Ал жакта баягы эски зданиялар бар, эски мектептер, сценарий ушундай жазылган экен, ретро стилде тартылыш керек деп. Ошондуктан ошол жака барып, андан кийин көл дагы бар. Көлдө болсо өзүбүздүн эле ош шаарына Папан көлүндө тартып келдик. Аябай сонун атмосфера, сонун чыкты. Акча каражатынан болсок, бир 60 000 сомдой чапчыды. 60 000 сом. Бул сиздин клиптериңиздин арасынан сизге жаккан рейтинг боюнча канчанчы орунду ээлеп калды ошондо? 3-чү. Себеп? Биринчи орунда кайсырыңыз? Биринчи орунда кайсы клип турат? ошол атамдын өзүнүн сөз обону таандык Кызыма деген чыгармасыны тартканмын. Ушул чыгарманы тартайын деп аткан кезде атам ушул каза болуп калган 2-3 күндүн аралыгында эле. Анан ушунчалык аттиң болуп, анан ушул өзүм бир туган жакын досуну тартылган клипке. Анан ушул клип мага ушунчалык жүрөгүмөн орун алган, ошон үчүн дайыма биринчи орунга коем. Эң сонун, чындыгында атасынын кызы болуш дагы бул эрдик болсо керек, Анан бардыгыбыз билгендей эле атаңыз Рахман Разыков сахнада дайыма күлкү тартуулап жүрчү эле, бардыгыбыз жакшы көрчүбүз, сүйчүбүз ал күлкүлөрдү. Ал эми үйдө кандай аталы? Сиз үчүн? Негизи бул суроо көп эле берилет бизге. Анан үйдө ушул атам сүйлөгөндө эле биз аябай укканды жакшы көрөт болчу, ушунчалык маанилүү сөздөрдү сүйлөйт болчу. Анан күлдүргөн келсек, жок, атам үйдө күлдүрбөйт болчу. Үйдө күлдүрбөйт, сахнада эле? Ооба, сахнада. Сахнада көбүнчө үйдө тамсилдерди жазып, сценарийлерди, сатираларды жазып, ушундай эртең менен таңкы саат 5-те туруп алып эле ошол нерсе менен алек болчу. Анан бирок көбүнчө ушул бизге айта берчү, ушул жашоодо кандай болуш керек, турмушта кандай болуш керек, насаат акыл сөздөрүн айтып, кандай багытта кетиш керек. Ушулардын баарын угуп атып эле биз күлгөнгө деле бир кызыкпайт болчук да, негизи үйдө. Атаңыздын сизге айткан кайсы насаат сөзү ар дайым жүрөгүңүздө? Мен чыгармачылыкка киришкеним 2017-жылдан баштап. 5-лик 5 тапан деп группалар ачылган го. Ошолор менен кошо көбүнчө жүргөм. 2003 жылы чоң сахнага чыккам, ушул Дворец спортко, Бишкек шаарындагы. Ошондо кадам таштаганымда атам Раматылык мага келип, кызым, эч качан жаман комментарий, жаман сөз, артыңдагы сөзгө көңүл бурбагын. Эгер ушундай нерселерге көңүл буруп чөксөң, анда сен эч качан өспөйсүн. Бул деген канчалык сага элдер кызыгуу менен мамиле кылса, артыңдан жаман сөз сүйлөсө, сен демек өсүп атасың деген сөздү мага көп айтчу. Анткени мен ыйлак болгом. Баягы жанымда жүргөндөрдөн бир жаман сөздөрдү, ушактарды угуп калсам эле атама барып ыйлай берчүм да. Анан ушул көптү мага көп сөздөрдү көп айтчу. Азыр ушул сөздү аябай колдоном. Ушул жашоомдо. Азыр да актуалдуу дейсизби? Ооба, өтө. Азыр менде аябай күчөп аткан мезгили. Хейтерлер менен кошо. Хейтер деп калдыңыз. Азыр кандай комментарий көп келет сизге? Терс комментарий. Көбүнчө терс комментарий көп эле келет. Күлүп эле жооп берип коем. Кээде бош отуруп калсам, же мындай бир настроениям жок болуп калса, ошолор менен жазышып коем. Кайра өчүрүп коем. Урушпайсыз? Жок, салып коесузбу? Жок, урушпайм. Сонун эле, сиз аябай сонун эжесиз, сиз сулуусуз, таанысам тааныбасам деле. Сиз өзүңүз жашооңузда аябай жакшы, мындай жаш көрүнөт экенсиз деп көрсөм көрбөсөм деле ушундай комментарийлер берип коем. Өздөрү эле жок болуп кетет. Көбөйүп калды ушундай комментарийлер дедиңиз. Эмнеден улам? Жана ал кандай комментарийлер? Бул менин баягы тынымсыз иштегеним, анан көбүрөөк элге публикага чыкканым,
акыркы убактарда инстаграмга аябай көп Басым басым жасайм, анткени тойлорго көп чыгам, тиктокко аябай көп кирем, ушундай видеолор тартам, анан ой андай кылсаң болбойбу, тигиндей кылсаң болбойбу деген мындай көп эле да эми ушул баштан баштап бутка чейинки комментарийлер сындаган. Мындай болду эле, эми албетте баардык нерсени жүрөккө жакын алба деген акыл насаат угуп келген экенсиз, бирок ошондой болсо эми баарыбыз адамбыз да, сөзсүз түрдө арасынан бирөөсү көңүлдү оорутуп калышы мүмкүн. Көбүнчө ушул мага бир эле көңүлүм ооруган сөз бул баягы атамды кошуп сүйлөгөн сөздөрү ушундай кээде мындай көңүлүмдү оорутат дагы, анан кайра жазылып кетем бат элечи. Негизи капа болушту билбейм. Ооба, бир капа болгон сөз болсо ушундай угуп калсам же бат эле баягы тез эле жазылып кетесиз, бат эле унутуп кетесиз. Бат эле унутуп кетем, кайра эле сүйлөшүп эле ушундай кете берем. Бирок атамда андай сапат жок болчу. Атам капа болсо унчукпай жеңип кетчү, анан биз сезип калат элек дагы. Анан атам капа болуп калыптыр, биз туура эмес сүйлөп коюппуз деп акырын кете берчүбүз. Анан өзүбүз эптеп ушинтип алдап эме кылып кайра сүйлөтүп алчубуз. Эң сонасы ушул жерден көрөрмандарга да кайрылгым келип атат, себеп дегенде бүгүн бизде өзгөчө эфир, өзгөчө инсандын, легендарлуу инсандын кызы таланттуу ырчы биздин жаныбызда. Андыктан эгерде сиздин дагы бере турган сурооңуз же айта турган жакшы сөздөрүңүз болсо, түз байланышка чыксаңыз болот. Биз сиздерди күтөбүз. Ал эми телефон номерлар экранда жазылган. Анан сапаттар туурасында сөз кылып калбадыкпы? Мындай суроо жаралды да, атаңыздан кайсы сапаты сизге берилген? Негизи баягы көп айтып калат да, атам каза болгонго чейин мени көп эл тааныбайт болчу да. Каза болгондон кийин ошол кезден баштап көбүрөөк элдер сен Рахман Аразовдун кызысың, биз каякта жүрөт элең сен ага чейин, биз сени такыр көргөн эмеспиз го деп эле ушундай суроолор көп келди. Ошол сөздөр да мага аябай катуу тийчү негизичи. Анан сапатынан келсек, окшоштук жактары эми келбетинен караганда окшоштук жактарын аябай таң калып карашат. Мүнөзүнөнчү? Мүнөзүнөн болсо, мүнөзүбүз көп эле окшош болуш керек негизи. Азыр кайсы бирин айтсам деле айтайын деп ойлонуп атам. Мүнөзүбүз, атам экөөбүздүн мүнөзүбүз окшош жактары көп. Көп эле. Ошол окшоштуктардын арасында куудулдук дагы барбы? Мен кайсыл жерге барбайын, досторум менен отурамбы, бир иш чараларга барып каламбы, же отуруш болуп калат, андай касса деп коет го. Сүйлөсөм эле күлө беришет да. Анан сен келбесең дейт, биз мындай каткырбайбыз, сен келбесең биз мындай бир сонун отурбайбыз, сен келсең биз күлүп, негизи күлдүрбөйм деле. Улам эле кошулуп эле сөздөрүм ушинтип эле жыргап калышат. Анан өзүмчө ойлоп калам, менде деле бир бар экен деп, канда бар окшойт деген ой келет да. Албетте, ардактуу көрөрман, анда күлгөнгө даяр болуңуз, биз да күлгөнгө даяр бололу ушул эфир алкагында. Анан TikTok социалдык тармактарды быйыл соңку жылдар аябай активдүү алып баратам деп калбадыңызбы? TikTok платформасына кандай видеолорду көп киргизесиз? Деги өзүңүз ал жакта түз эфир алып барасызбы? Акча табасызбы? Жок. Андай такыр андай анчалык эмес. Анчалык мен түз эфирге такыр кирбейм. Азыр киргенди да билбейм. Негизи кирбейсизби деп сунуштап калышат. Анан баягы видеолорубуздун көбү 1 миллиондон ашып кетет да, баягы просмотр 1 миллиондон ашып, көбүнчө ошол акем экөөбүз ойногон, акем экөөбүз видео тарткан видеолор ушунчалык активдүү кетет да. Кандай видеолор алар? Үйдө эле жөн эле баягы отуруп сүйлөп коебуз, аны муну айтып коебуз, ушул эле видео. Жөнөкөй эле. Бир даярданып деле видео тартайлы деген бир эме. Эмне жөнүндө ошо сүйлөшүү? Үй бүлө жөнүндө. Үй бүлө жөнүндө. Мисалы, белек берген видеобуз аябай актуалдуу кеткен. Жеңеме мен белек тапшырган видеобуз ушунчалык көп просмотр алган, Инстаграмдан дагы, ТикТоктон дагы. Негизи TikTok болсо мен өзүмдүн эле тойдогу видеолорумду кийим алсам, ушул кийимдеримди мактанып нары бери басып, ушундай. Ошол эле. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз го, быйыл соңку жылдары депчи, буга чейин активдүү алектенгенге социалдык тармактар менен эмне тоскоолдуктар бар эле, же өзүңүз кызыкпачыңыз беле? Жакшы түшүнбөйт болчумун, туурасын айтканда. Анан кийин жаныма кыз алып, ошол Инстаграмды, мобилограф кыздарды алып, ошолар менен иштеп баштадым. 3 жылдын алкагы болуп калды. 3 жылдан бери ушунчалык азыр уже өзүм үйрөнүп калып, ансыз тура албай калдым да. Канча катталуучуңуз бар? Жана эң көп көрүп алган кайсы видеоңуз, канча көрүү топтогон? Катталуучуларым аз эле, негизи 175 000 болуш керек. Жакшы. Анан баягы бир айда бир 5 миллиондой адам көрөт.
бир айда 5 миллион Ооба. көрөт. Бир видеоңуз ошондо 5 миллион. Жок, негизи инстаграмымды охватым охватым 5 миллиондой адам көрөт. Вау. Катталуучум аз, бирок көрүүчүм көп. Көрүүчүңүз көп. Анан кээде баягы личкага деп коет го, личкага комментарийлер келет, мага суроолор жооп келет. Ушунчалык баягы жооп бергенден чарчап кеткен күндөрүм болот дагы. Баарын чогултуп туруп историяга жүктөп анан жооп берип коем. Видеолорумду азыр эстей албайм, негизи көп эле ошол 1 миллиондон ашык. Көбүнчө ошол акем экөөбүз киргизген, акем экөөбүздүн сүрөттөрүбүз жакшы лайк алат. Учурдагы социалдык тармакта активдүүлүгүңүз сизге ошондо тойго тапшырыктарды көп алып келип атабы же жарнамагабы? Жок. Мен негизи жарнама боюнча такыр иштеген эмесмин. Эгер мага жарнама боюнча мына инстаграм катталуучуларым, досторум билет, мен эч качан акча алган эмесмин, жөн эле киргизип берип коем. Дайым эле историяма сүйлөп айтам, мен акча албайм, эгер белек берсеңиздер алып коем. Мынакей. Бул бартер деп коет го. Ооба. Ооба. Белек берсеңиздер алып коем, бирок акча албайм. Ага көнгөн эмесмин. Демек той иш-чараларга барганга жакшы өбөлгө түзүп берип аткан. Ооба, тойлорго биз көбүнчө тойго чыгабыз дейм. Ошто бизде той көп да. Анан ошол тойго барганда кандай болсо ошондой кылып киргизип коем. Аябай жакшы көрүшөт. Анан заказ берип атканда Гүлмайрам же биздин тойда тартып киргизиңизчи деп ушундай сусап калышат да. Анан мен фишка кылып алган экенсиз да. Анан мен ойлоп калам, булар мени мындай ырдаганы чакырып атабы же видеого тартып киргизгени чакырып атабы депчи негизи. Анан көбүнчө ушундай суранып калышат, аябай сонун видеолорду жүктөйбүз деп, ошонун сыңары ушундай нерсеге өткөнбүз азыр. Тойлор көп деп калдыңыз. Бир күндө канча тойго барганга жетишесиз? Бир күндө 2 келинди алып кирсем, калганы жөн эле ырдай турган болуп калат. Антракт деп коебуз го. 5-6. 5-6. Акчанын баарын мөшөккө толтуруп аткан экенсиз. Буюрса сезондо. Азыр эмес. Азыр тынчыраак дейсиз. Азыр тынч, ооба. Гонорарлар ар дайым бирдей элеби же өйдө төмөн болуп турабы? Сөзсүз түрдө, анткени биз жылдан өсүп иштейбиз да. Формаларыбызды алмаштырабыз, жаңы идеялар менен дегендей клиптер тартылат, жаңы ырлар жаңыланат. Ошондой эле сыңар биздин дагы гонорарыбыз жаңыланып турат. Анткени баягы мен өзүмдүн ставкамды өзүм көтөрөм. Ушул сөздү дагы мага атам Раматылык айтып кетчү. Сен өзүңдү өзүң көтөрбөсөң, сени эч ким көтөрбөйт. Өзгө көтөрбөйт. Анан былтыр 15 миңге чыксам, быйыл 20га чыгам деп өзүмө ушундай ставка коем дагы. Жакшынакай болуп, звонить эткендерге жооп берип отура берем. Ошондо азыр канча сомго чыгасыз? Азыр ошко 20 миң сомго чыгам. 20 миң сомго. 2 ырдайсыз, 3 ырдайсыз? 3-4 ырдап кетем. Эң сонун экен. Азыркы учурда сиздин тойлорго баратканыңыз, иш-чараларга, концертке баратканыңыз бул сөзсүз түрдө эмгекти талап кылынат. Жогоруда айтып калдыңыз, 2003-жылы алгачкы ирет сахнага чыккан деп. Ошондо сиз канча элеңиз жана биринчи чыгармаңыз кайсы болгон? Мен 11-класста окуйт болчумун. Биринчи чыгармам болсо атам Раматылык ушул Дорон Жолдошев деген агас таныстар да, жаш кыял тобундарды айтып болчу. Студиясы бар эле, Киргизия театры деп, ошол жерге барып 2 чыгарма жаздырып берген. Гүл издейм, анан Жамгырым менин деген 2 чыгарма. Анан ушуну ырдайсың кызым деген ырдагам. Бирок ага чейин Кыз Бырак тобунун Тоолор деген чыгармасыны жаздырып ырдагам. Атам Раматылыкка ушунчалык укмуштуу жазган. Кайсыл жерге барбасын ошол чыгармамды коюп алып көрүнгөнгө мактанып отура берчү да. Азыр анда мен да ушуларды суранайынчы. Макул. Жандуу үн менен, Макул. Азыр. Келиңиздер ардактуу көрөрмандар, жакыныраак бул мүнөттөрдө бир гана сиздер үчүн жагымдуу чыгарма Гүлмайрам Разыкованан. Ооба, мен кичине унутуп калган болсом сөздөрүн кап этпестер. Ооба, эч нерсе эмес. Тоолор, бийик тоолорум, музыка кетиш керек да бул жеринде. Зоолор, көрүктүү зоолорум, мен сени алыстан сагынып келгемигин, эңсеп келген сүйкүм элесиң. Сени унутпаймын көрктүү тоолор, да-да-да-да-дай-да-дай-дай элесиңе.
унутуп калдым. Макул, чоң рахмат айталы. Ардактуу Болду, көрөрман, ооба, эгерде экинчи. сиз дагы ушул мүнөттөрдө айта турчу оюңуз же болбосо бере турчу сурооңуз болсо, биз сизди түз эфирден күтөбүз. Сөзсүз түрдө телефонуңузга жетишинче бирдик салып туруп байланышка чыксаңыздар болот. Тегичекте келген көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Тааныша алатыңыз? Мен Бишкектен чалып жатам, атым Үмүт. Үмүт, сурооңуз. Атаңыздын жазган тантилеринен же сатираларынан айтып бере аласызбы? Вау, Үмүт, чоң рахмат айталы. Ушул мүнөттү күттүртпөйлү көрөрманыбыз дагы сурап өттү. Келиңиз анда. Эстейлич. Ушул суроо мен үчүн өтө оор десем дагы болот. Бирок качандыр бир көрөрмандардын көксөсүн толтуруш керек го дейм, Сатираларын негизи көп эле ойноп жүрүшөт го, анан ошол сатираларынан сатираларыны айтып бере албайм. Эмнени айтып бересиз? Ушул мен өзү негизи азыр ушул жака келатып ушул нерсени ойлоп келгем да. Баягы бир нерсени ойлосоң Ошол чакырат нерсе деп сөзсүз коет го, болот, сөзсүз ооба. түрдө ушу жаттап алсам деген ой болгон негизи. Анан Мындай эсиңизде болгону калган эсиңизде. көп эле чыгармаларыны өзүм мындай эстеп окуйм негизи китептечи. Анан бир чыгармасын ушул аны да толук биле бекем. Айтып берейинчи, баягы мен киммин? Мен депутат шайланмаган, ушул эсиме чыгып калдым да. Келиңиз Капетпейсиздер, кечирим сурайм. Үмүттөн кечирим сурайлы дагы Кечирим эфирдин алкагында соңуна чейин Ооба. сизди эстеп калат. Ооба, деп эстеп айтып берем. үмүттөнөлү, э? Ооба. Ооба, сөзсүз түрдө. Негизи мындай планыңызда жокпу кийин кичине юморду аралаштырып чыгармачылыгыңызга? Юмор жактан планымда жок, бирок китеп жазган планымда бар. Жазасыз сиз. Ооба, анткени менин бир эле атам эмес, бир тууган эжеси, кичүү эжеси, чоң эжеси, атамдан чоң абабыз баары китеп жазган. Адан кийинкилери дагы. Таланттуу. Ооба, китеп Инсандын жазган, үй бүлөсү. гитара, аккордеон, Ямаха ушул нерсе, баягы үй бүлөлүк ансамбль деп биз кичинекейбизде атам дагы аккордеон чертип, апам болсо солистка болуп ырдачу экен да. Болчу анда үй бүлөңүздөргө болсун. Ооба. Үй бүлө жөнүндө сөз болгон соң сөзсүз түрдө сиздин да үй бүлөңүз тууралуу билгибиз келип атат. Ооба. Сөзсүз түрдө негизи үй бүлөм жөнүндө соц тармактарга айткан эмесмин бул убакка чейин. Себеп? Баягы эми үй бүлө ошол үй бүлө меники да деп коем да. Көргөзбөйм дейсиз. Ошо көргөзбөйм деп эки уулум бар. Элдосбек, Умарбек аттары. Күйөөм каза болуп калган, 33 жашымда жалгыз калгам. Андан кийин турмушка чыктым. Азыр бактылуу бактылуу апасыз. болду. Эң сонун. Уулдарыңыз канчага чыгып калды? Уулдарым 15 жаш, 11 жаш. Чоңойгон экен. Учурда, бир эле учурда үй бүлөнү дагы, Ооба. ошол эле учурда чыгармачылыкты алып кетүү жеңил элеби? Башында аябай оор болгон, бирок азыр баягы бир жумушту баштаганда орду менен жазып алып, саат менен кылсаң бул нерсе жеңил эле болот экен негизи. Ушул нерсеге көнүп калдым уже. Анан сиз чыгармачылыкты 18 жашыңызда болуп атат, баштаган экенсиз. Ооба. Ошо менен ортодо кандайдыр бир тыныгуу болдубу? Сөзсүз түрдө болду. Себеби? Анткени 18 жашымда баштап жаңыдан ырдап, атам менен чогуу гастролдордо жүрүп, Казакстанга чейин барып жүргөндөн кийин ошол жактан бир тууган агам Каник Разыков кыз балага ырчы болгон жарашпайт. Сен деген окушуң керек деп мага аябай андай ушунчалык катуу эме кылып, сен кирип азыр атама айтасың, мен ырдабайм деп айтасың деп мени ушундай заставлять эткен да. Анан кирип анан айтып Айттыңыз. айткам, айтсам, атам раматылык биз эмнени кааласак ошону кылат болчу да. Силер эмнени кааласаңар жашоодо ошол нерсени кылгыла, кийин өксүп калбагыла, ушул нерсени кылбай калдым деп ушинтип үйрөткөн да. Эгер ырчы болгуң келбесе, анда окуйм десең, анда оку деп анан окууга киргизип окугам. Кайсы окуу жайын ННОну бүткөм, налог и налогообложение деп ушул окууну бүткөм. Бул менин биринчи окуум. Азыр болсо 4-чү курста музыкальныйды окуйм. Комузда. Апам кайра студент экен да. Ооба. Негизи өкүнбөйсүзбү ошондо сөзүн угуп ырдабайм деп койгонуңузга, ошол кесипти тандаганыңызга? Чынын айтсам өкүнөм.
Анткени мен кайра эле ушул кесипти тандап атпаймынбы? Ушунда канча жылыңызды жоготуп алдыңыз музыкалык Ортодо 2003 болсо 2019 кайра баштагам. 2019. Ошондо 16 жыл Ооба. музыкасыз Анын жашагансыз. ортосунда турмушка чыктым, 2 уулду болдум. Эми жашоо турмушта ар кандай нерселерди көрөсүң дегенде ачуу татуусу ушундай нерселерди басып өткөндөн кийин анан кайрадан жан дүйнөм музыка деп менде бул нерсе жашайт экен, өрчүш керек, өнүктүрүш керек деп белди бекем бууп кайрадан кадам таштагам. Кадам таштаганда болсо биринчи тойдон кадам таштагам. 2003-жылы сахнадан кадам таштагам да, той жөнүндө такыр маалыматым жок болчу. Балалы эми да, кичинекей жаш кыз. Кайрадан жаңы амплуада же болбосо level 2 деп кайткан экенсиз да. Жүрөктө ар дайым музыка жашаса, жашообуз чындыгында көрүктүү экенин кабар берген Музыка телеканалында Муз Лайф программасы өз ишин улайт. Эгерде жаңы гана кошулсаңыз, кош келдиңиз деп тазып алууга даярбыз. Бүгүн бизде конокто Гүлмайрам Разыкова. Амандашпайсак болот жаңы кошулгандар менен. Анан баса белгилей кетчү нерсе, ардактуу көрөрман, эгерде сиз бере турган сурооңуз, айта турган оюңуз болсо, түз байланышка чыксаңыз болот. Дагы дейре мен сизге суроо берим келет. Азыр бизди ким көрүп атат? Көп эле көрүп атса керек. Көрбөгөндөрдөн барбы? Билбегендерден бүгүн келе турганыңызды? Мен деген Инстаграмга жарыя кылып атпаймынбы? Азыр стористен карай койбойлу, ким көрө элек? Толтурасы көрүп койду. Азыр биз бир инсанга чалышыбыз керек, жакындарыңызга. Анан ушул кагазда жазылган сөздөрдү мен сизге кезек-кезеги менен көргөзүп турам. Сиз ошолорду аралаштырып туруп, анан маекти улап кетишиңиз керек. Жөн эле маек эмес, ал болушунча күлкүлүү болушу керек. Досума чалайын, досум да аябай мындай күлдүрүп эме кылат да. Анан үнүн чыгарып коебуз, громкий связь, Ооба. Ал билбейт, Жок. Ал эми азыр мен ушул эфирде отуруп чалганын билбейт, бирок негизи эфирге келгенин билет. Ал күлкүлүү эле сүйлөйбү же башкача сөздөрдө сүйлөп коебу? Күлкүлүү. Аябай Акеме чалайынбы? Акеңиз билет да. Досуңузга чалып бериңизчи. Досума чалып берейинчи. Ооба, көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилля деп баштайын. Билбей калдым ошол нерселерди. Мурдакы баягы майда манты жеп жүргөн күндөрдүчү. Дубай шоколадынан жегенбиз го. Дубай шоколад аябай мода болуп. Алло. Да, отам. Эми Ала Тоого келбейсиңби, Ала Тоого? Кайсы Алатоо? Ала Тоо бар го, ошол жерде дайым баягы каникулда барып жолугат элек го. Ала Тоогочу, чогуу ойноп дегендей. Чогуу ойноп баягы. Ала Тоонун чокусуна барып эме алмашып кетпедиби? Башымдагы эмелер. Баягы Ала Тоонун чокусуна чыгып, экөөбүз каникулда аябай ойночубуз го, сууларга барып, жечип дегендейчи. Ошол жерлерде эсимде калбаптыр. Эми 100 сом салып турбайсыңбы М-банкка, кандай дейсиң? 100 сом керек болот эле. Сен сурасаң мен жок деп элем ого да. Котором Жамгыр жааганда, жамгыр жаап экөөбүз баягы машинамда өлө айланып, прогулка кылып, анан 100 сомго мороженое алып жеп, ошентсек дейин дегем да өзү негизичи. Таптакыр түшүнбөй атам. Сөздөрүң ар жерден бирден сүйлөп элем, эмне болду сага? Жок, ошол 100 сом салсаң, экөөбүз барып мороженое жеп, анан айланып. Не, Бишкекте 100 сомго мороженое келет экен экөөнү, Не, мороженое жокпу? Бар го, 100 Эки сом. мороженое келет бекен. Бизде 50 сомдон го мороженое. Эле 200 сом эле которуп коем, 100 сомдуктан экөөнү алып жегиле.
Анан немеге машинага чыкпай эле автобуска чыгып эле автобуста экөөбүз ошо мороженое жеп автобуста жүрсөк кандай дейсиң? Автобуска деле чыкпаганыбызга канча болуп кетти. Еще музыка угуп, музыка менен жыргап, наушниктерди салып алып дегендей. Конечно, ошондой нерселерди эстеп туруш керек да, эски чокойлорду дегендей. Паска түшүп туруш керек адам ылдыйга. Эми ошо эски чокойлорду эми эстебей эле туруп турайлы. Жок, ал адам ошенткенде бир калыпта жүрөт да, көтөрүлүп кетпестечи. Ошого айтканым, автобуста да жүрүп коюш керек, ошондой жашоону да көрүп коюш керек деп атпаймынбы? Эми кайсы эски чокойлор жок го негизи. Ой Кудай, айтайын дегеним, мурунку жашоодо болгон нерселерди бир кайталап туруш керек да, адам честеп. Баягы автобуска чыккандарыбызды Да. кечке эле машинада жүрө бербей, ооба. Жакшы. Дал ошондой. Эмне болду? Эфир бүттү? Эфирдесиңби же? Эмне түшүнбөй калдым. Бул тамаша эфирде болчу, сиз бизди көрүп эле отурган окшойсуз, Курбуңуздун аты ким? Айжамал Асылбекова деген курбусу бар экен. Мен ойлогом, азыр жана эски чокойлордун баардыгын алып чыгат экен десем, көрүп отургандай эле кыска-нуска жоопторду берди окшойт. Мен көрбөй эле турам. Бул кухнясында чай ичип атат. Билчүмүн, анан кийин көрбөдүм, чындап көрбөй эле турам. Чоң рахмат айталы сизге. Мери, тынык эфир. Ооба. Рахмат чоң. Ооба, бул досум өзү ушундай сиздерге окшоп иштейт, Ынтымак телеканалында. Ошол себептен салаваттуу сөйлөп аткан экен да, орунду. Мен ойлоп аткам да азыр таптакыр билбеген эле. Досум десеңиз мырза деп ойлогом, курбуңуз экен дедим экен. Ооба, курбум. Жашоодо курбуңуз көппү? Бизде дос деп коткоштук айткандай да. Курбулар, достор. Курбум, бир эле курбум бар. Ушул жакын курбум. Биринчи ушул эфирге барам дегенде биринчи ушул курбум айткам, ошондуктан ушул байланыштым. Бирок бул азыр тамактанып атат, кухнясында телевизор жок. Вау, сиз ошондо курбуңуздун кайсы учурда тамактанып, эмне кылып атканын жок, азыр мага билинип атпайбы? Тамак жеп атканычы. Тамак жөнүндө сөз болду, сизден да сурабасам болбойбу? Ашканада кандайсыз? Негизи ашканада эч кандай тамак жасабайсыз, үйдө жумуш кыласызбы деп көп жазышат да. Анан кызыктуу да эмчи. Ашканада аябай сонун кожо экенмин. Анткени камыр тамактарды аябай дандуу жасайм. Кайненем раматылык мага көп үйрөткөн, манты жасаганды, оромо деп коет го. Андай ошондуктан бат эле бир нары карап, бир бери карап эле тамак бышырып коем. Мен үчүн эч кандай кыйынчылык туудурбайт. Жок. Кайсы бир интервьюңузда айткан экенсиз, жолдошум мага тамак жасатпайт, өзү эле жасай берчи депчи. Качантан баштап өзүңүз жасап калдыңыз ошондо? Башында эле өзүм жасайт болчумун, кээде баягы өзү да аябай дандуу жасайт болчу да тамактарды. Анан мен балдарым менен баягы кичинекей балам жаныма келип ушинтип кыйнай бергенде, сен жасабай эле койчу, мен өзүм жасайын, мен өзүм жасасам көбүрөөк да дамдуураак болот деп ушинтип калчу. Анткени ал укмуштуудай дамдуу жасайт болчу тамактарды. Көбүнчө дымдама, плов, ушундай тамактар. Сиз камырды чоюп? Ооба. Негизи камыр окатка өзүм көп басым жасап жакшы көрүп жейм. Келиңиз, анда мындай кылабыз. Азыр бизди Кыргызстандын тегерек бурчунан келиндер да көрүп отурат, апалар көрүп отурат. Келиңиз, кайсы бир тамактын өзүңүз билген камыр тамактын курамы менен бөлүшөбүз, лайфхактар менен бөлүшүп кетебиз. Негизи мисалы үчүн камырды мыкты кылып жайуу үчүн же болбосо лагмандын камырын мыкты чоюш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы мантынын деп айта берейин, лагманга өтүп кетпей эле. Мантыны көбүрөөк жакшы көрөсүзбү? Мантыны көбүрөөк жасайм, анткени эми билбейм, баягы кээ бирки адамдар баягы сууну куюп туруп эле, тузу салып туруп эле, унду салып аралаштырып койсо деле сонун болуп кала берет го. Ал деген баягы канчалык жакшы мындай ушул тамагым сонун бышат деп туруп ниетти түз кылсаң, ошол нерсе боло берет да. Анан башында эле ой эмне болот экен, кандай болот экен десең, ошол кандай болсо ошондой ниетиң менен болот да. Менде деле сууга эле кылам. Кайнатылган сууга өтө жылуу эмес. Анан туз салам сөзсүз түрдө. Жумуртка салам. Кээ бирөө салбайт, Кээ бирөө салбайт, мен салам. Анткени камырым аябай мындай
нык деп коет го мындай өтө Чыйрак болуш. чыйрак болуш үчүн ошол салам, кичине тындырам бир 10 минутта, Аха. анан жайып баштайм. Укмуштуудай жайылат, эч жеринен жыртылып Азыр дыркасы каппай, жок. ошол жерде камыр болгондо жайып да көрмөк экенсиз. Ооба, жайып бере. Мен анан баягы камыр тамак жасаганда мындай условия болуш керек менде, баары тегиз болуш керек деген айым эмесмин. Кандай жер болсо дагы ошондой жерде өзүмө ыңгайлаштырып туруп, жайып туруп жасап коем. Ушундай жагым бар. Баягы айтканда, мындайча айтканда, жоктон бар кылып кете берем. Эң сонун экен. Өзүм аябай мактап салдым го. Ооба, азыр бизди көрүп аткандын баардыгы тамшанып, манты жегиси келип кетсе керек да. Көрүп жатканыңыз Муз Лайф программасы өз эфирибизди улайбыз. Алдыда дагы бизде саналуу мүнөттөр калды. Андыктан бул ушунча бул маекти өткөрүп жибербей, экранга жакыныраак келиңиздер дейли. Кайрадан эле көрөрмандарыбыз менен амандашып алган соң, дароо эле мен оюндан баштагым келип атат. Себеп дегенде буга чейинки оюнда азыр чалганыңызда бул ушунча айтылбаган сырлар айтылып кетеби деп ойлогонбуз да. Досум айтпайт. Ошон үчүн курбуда деп Курбум. Азыр анда бизде кийинки оюнубуз бар. Атайын даярдалган 2 турдан турат. Биринчисинде дал ушул экранга ар түрдүү сүрөттөр чыгат. Ошол сүрөттөн улам сиз ырды таап кетишиңиз керек. Жөн эле таап койбостон дароо ырдап кетишиңиз керек. Экинчиси эмоцияга байланыштуу, аны экинчисинде айтып берейин. Эгерде даяр болсо, урматтуу режиссер, редактор, биз даярбыз. Даярбыз. Экранга көңүл буралы. Ойлонуп калдык. Бул кайсы чыгарма болушу мүмкүн? Кимин? Ырдап кетсеңиз болот. Ырдай берем да. Ак мөңгүлүү асказолор талалар, элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылып ала тоосу мекендеп, сактап келет биздин ата бабалар. Кийинкиси гүл издейм, гүл издейм. Бул жакта ак розалар болот. Ак розалар, ак розалар, ак роза, роза, розалар деген. Бул кийинкисине көңүл буралы. Ооба. Так. Буну ырды билишиңиз керек. Сиз кандайыр бар эле ушул унан үлгүсүн айткан. Ош Бишкек жолунда айдаганым Мерседес, жанымдагы жүрөгүм Мерседестен кем эмес. Сонун кийинки. Аккар, сенде балалык сезим бар, сенде тазалык сезим бар. Сенде бар сүйүү. Неме? Баягы Гүлнур Сатылган эжекесин. Уйкумдан серпилгенде алыс жактан, айылдын ак таңдарын най-най-най. Апалар таңдан туруп уйсагам болуп кетпедиби биздики? Уйсагандан кийин нан пайда болот да. Сүттөнбү? Ун кошпойсо. Бизде ошондой дейсизби? Нан менен байланышкан ырлардан эстесеңизчи. Нан менен байланышкан нан. Ушундай да келбей калат да. Апам жапкан нанды сагындым. Дай деп кетели кийинкиси. Ысык көл. Ооба. Баягы ыр бар эле го. Кайсы эле? Ырскел кол фырдаган. Келиңиз. Кандай эле? Сиз билесиз да? Баягыда тилим учунда эле турат негизичи. Ысык көл. Кээде тынчта, кээде толкундап кетпеңиз. Гөлдүгүм ай, гөлдүктөн өлдүмбү ай. Бул гөлдүк жеңилди, ысык көл жеңилди. Мына ысык көл да, көл да. Окшоштуруп кой. Кет, андан ары. Бул деген ушуну таппай калдым окшойт негизи. Кандай ырлар бар эле мындай кичине? Канаттууларга окшоштуруу. Каркыра.
Каркыра, торгой, булбул. Сенсиң менин торгоюм, дайрарадай, дайрарай, дайрададай, дайрарай, найнананай. Макул кийинкиси. Ак бантик тагып башыма, сурманы коюп, башкача болуп кетти. Улан төрүңүз аракет жакшы болду. Кийинкисин байкайлы. Окуучу кызды деле ырдап койсоңуз болмок экен, э? Бул деген Буну билбесеңиз болбойт эми. мөмө жемиштер жөнүндө болуш керекпи? Оода. Көрүп тургандай кыпкызыл өрүк жөнүндө. Жүрер чишип кетели өрүк зарыга, сунушуңду суранам, четке какпа. Эң сонун. Мен ойлогом да кызыл өрүк деп ырдап кетесиң. Кызыл сон ушундай келди, болбой калат экен да, эстеп. Аракет кылдык бирок. Эми бул оюндун экинчи бөлүгү дагы бар. Экинчи бөлүгүндө өзүңүздүн репертуарыңыздагы бир чыгарманы тандайсыз. Экранда болсо ар түрдүү эмоциялар чыгат. Смайликтер мындайча айтканда. Ошол смайликке карата өзүңүздүн эмоцияңызды дагы келиштирип ырдап кетишиңиз керек. Сүйүнүп каткырып аткан болсо каткырып алып ырдайбыз. Эгерде тескерисинче маанайы жок болсо да маанайы жок болуп ырдайбыз. Макул. Кайсырды ырдайбыз? Өзүмдүн чыгармаларыман эң жакшы көргөн бул чыгарма Сыймык Бешекеев агайыбыздын Жакшынакайым деген чыгармасы. Сиз биринчи сапты баштайсыз дагы экранга назар саласыз, э? Кеттик. Суранса укпас сөзүң далайдын, суулары да яккан, күндү санаймын, сезимим жыргап, гүлүңдөп жүзүм. Экранга бир карап Сени коюңуз. алып келүүчү жолду караймын. Ачууланганыңыз окшош. Жакшынакайым, жарык деп элесиң, жан дүйнөм. Стоп, ушул жерден. Сонун суп-сулуу ырдап кетебиз, бирок ачууланганда башкачасыз да туурабы? Ачууланганда ушу күзгүгө карабаптым да, ушу ачууланганда кандай болуп калат. Күзгүгө карап Ачууланганда үнүңүз да өзгөрөт, жүзүңүз да өзгөрөт туурабы? Үнү да өзгөртүш керек. Албетте, бардыгы. Азыр бул жактан сулуус. Мынакей экранды карайсыз, бир капталды карап турасыз дагы. Колумду ушундай кылып алышым керекпи? Жок, бул коркуп атат. Экранды Экранды улам-улам карап турасыз, бир сабын ырдайсыз, экранды карайсыз, улантасыз, э? Жакшынакайым деген башта берсеңиз болот. Жакшынакайым, жарык деп элесиң. Сиз коркпой элесиз. Коркутам мен, ушундай корком мен. Коркконуңуз көрүнбөйт го. Макул, кийинкиси. Жок, мен корккондо ушундай корком. Кийинкиси. Жан дүйнөм элебай, неге жеңесиң? Жашыл жарык нур, жаган жол менен. Кийинкиси. Качан келесиң, ай, качан келесиң? Кийинкиси. Десек, ушу менен аяктаган экен. Жашоодо деле көп ачууланбайт окшойсуз, э? Жок, ачууланам, бирок ушу күзгүгө көрүнбөптүм да, ачууланганда кандай болом депчи. Ачууланганда билбейсиң го, жүзүң кандай болуп калганын. Эмоция өсүп кетет дейсизби? Мындай бат келет да, анан бат кетет. Байлайт, жаңылайт го ушундай да. Саудын. Эми сизге эркин микрофон сунууга убакыт келген экен. Бир саат кандай өткөнүн билбей да калдык окшойт. Чоң рахмат, аябай сонун эфир болду. Биринчиден чакырууңуздарга чоң рахмат. Ат арытып, жол карытып, алыскы ош шаарынан келип калдым сиздерге. Буйруса дагы да көп келип турам, аракет кылам. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун, бейкучулук болсун, дайыма жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Тойлордо кызмат кылып биз жүрө берели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Айтканыңыз келсин, сизге болсо чыгармачылык ийгилик, талантыңыз ташкындай берсин. Атасынын кызы деген сонун сөздү дагы да болсо мыкты деңгээлде көргөзүп жүрө бериңиз. Ушул жакшы сөздөрдөн кийин мен сизди сахнанын төрүнө узатам. Микрофонду колго алып алыңыз. Ал эми ардактуу көрөрман, бул мүнөттөрдө жалпыңыздардын бардыгын экранга жакыныраак келиңиздер деп сахнага бургум келип атат. Себеп дегенде мыкты музыкалык чыгарма бул кечти кооздосун.
Болды, чоң рахмат айтабыз. Саламы кызмат алган мен Айзада Кубанычбек кызы сиздер менен кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө коштошом. Алдыда түгөнгүс мыкты музыка сизде кечки маанаңызга огош бетер жакшы ноталар менен кубансын.